Assalamu алейкум, кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адакан Кимсанбаевич Мадымаровго кайрылып кетейин дедим эле. Урматтуу Адакан Кимсанбаевич, биз сизди сыйлап, сиздин программаңызды колдоп, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы түптөлгөндөн баштап биз ушул партияда мүчө катары жүрүп, агитатор болуп, комиссияда отуруп, бирок ошол эле мезгилде биз сиздин фонддон бир сом акча алган эмеспиз, бир тыйын акча. Биз чын жүрөгүбүздөн ишенгенбиз, сизди ушу Кыргызстанды өнүктүрүп кете алат. Позициясы бекем, принциптүү, өтө кыйын жетекчи деп билгенбиз. Азыр деле ошондой деп билебиз. Ал эми акыркы маалыматтар боюнча, что сиз Атамбаевдин командасына кошулганга макулдугуңузду берип өтүптүрсүз. Кошулганга даярмын деп. Мен айтат элем, буга биз караманча каршыбыз, балким башка мүчөлөр макулдугун берер, бирок биз караманча каршыбыз. Ал Абка районунда сиз эгер билсеңиз, сиздин партия кайсы шайлоодо болсун, парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодо сиз ар дайым биринчи, экинчи орунду алып келесиз. Буга биздин деле эмгегибиз зор деп айта алам, себеби биз ошол жерде түшүндүрүү иштерин ар бир үйгө кирип, Мадымаров деген ким? Бул деген келечектеги Исхак Разаков деп биз ар бир үйгө тааныштырып чыгып, ошонун негизинде анча мынча болсо дагы биз өзүбүздүн таасирибизди тийгизе алганбыз. Азыр эми сиз ушул СДПК партиясына кошула турган болсоңуз, эртең сиз 5 жылдан кийин Жекебаевдин кейпин киймем деп эч ким сизге гарантия бере албайт. 5 жылдан кийин ордуңуз түрмөдө болуп калышы да мүмкүн. Ойлонуп, жети өлчөп, биргесип биз карап көрүшүбүз керек. Биздин бирге турган партия СДПК эмес. Себеби биздин саясий көз караштар да дал келбейт СДПКга. Биздин бирикчүү партиябыз бул мекенчилдер. Мекенчилдер партиясы менен биздин көз караштарыбыз дал келет. Аларга биздин программабызда жакыныраак СДПК деген аныкы башка программа менен келет. Алардын өздөрүнүн деле программалары жок. Атамекен эмнен десе ошол убакта Атамекендин айтканын жасап жүргөн партия болгон. Эмне үчүн биз азыр алар менен биригишибиз керек? Биз деген өзүбүздүн позициябыз бар, принциптүү партиябыз. Биз алдыга койгон максаттарыбызга жетишибиз керек эле. Эгерде сиз чынында Атамбаевга кошулуп кетсеңиз, Атамбаев деген албетте чоң саясий фигура, андан да биздин 100-200 активист балдар эч нерсе эмеспиз. Бирок кошулуп кетчү болчу болсоңуз, анда мен чындыгында Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын официалдуу түрдө кетем. Менде башка вариант жок, себеби мен алар менен айтышып, кыйкырышып отуруп, мен эртең алар менен жүз караша албайм бир столдо отуруп. Ошондуктан жети өлчөп биргесет деген үмүттөбүз. Эмне болсо да алдагы иштериңизге ийгилик. Каршы болушкан ошолорду көрсөтүүгө. Алар тескерисинче биз менен күрөшкөн. Мына ошол жерге дагы жанагы коомдук фонддон түзүлгөн ошол эстеликти тургузганбыз. Ар бирибиз өзүбүз акчабызды бергенбиз. Ошону Казакстандан тартып келген Бекназаров жанагы ташты. Ошол жерге коюп атканда дагы не деген кыйынчылыктарга туш келгенбиз. Бирөөлөрдүн агасы ошондо губернатор эле. Бүгүнкү президент болуп отурган азаматтардын. Ошондо жыйын жыйнайбыз, Куран окутабыз дегенде кадимкидей таяктар менен кубалап жүргөн азаматтар эле булар. Бүгүн барып эми көзүнөн жаш чыкпаса да Куран окуп калганын көрдүңүзбү? Кандай жараткан ушунчалык чебер зат чөгөлөтүп коет. Тарыхтын алдында көбүн чөгөлөтөт дагы. Чындыктын алдында дагы көбү чөгөлөйт. Кудай буйрса бул күндөрдү көрөбүз. Атамбаевдин ушу кайрадан саясатка аралашкан, парламенттик шайлоого катышам деп аткан билдирүүлөрүн кандай кабылдайсыз? Эгерде ушундай башаламандыкты токтотуу үчүн күрөшөм деген болсо мен колдойм. Мен туура кабыл алам. Кечээ болгондо дагы мен айттым эле, эртеби кечпи элден кечирим сурайт деп. Эсиңиздерде барбы? Эртеби кечпи, мен Атамбаевдин мүнөзүн жакшы билем. Эртеби кечпи чыдабай, баары бир ичиндеги абир чыдатпай кыргыз элинен кечирим сурайт деп айтканмын. Тилекке каршы мен 15-жылдан бери көрүшө элекмин. Атамбаев менен 15-жылдан бери сүйлөшө элекмин. Ошондо баягы парламенттик шайлоо бүткөндөн бери. Кечээ мен анча-мынча сөздөрдү мен азыр дарыланып атам. Сиздин суранышыңыз боюнча гана келип отурам, өзүңүз күбөсүз. Кечээки сөздөрүн уккандан кийин, эгерде ошол сөздөрүн ишке ашырам деген болсо, жалгыз эле Мадымаров эмес, бүгүнкү күндө Кыргызстандын баса көпчүлүгү, дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү туура эмес жолго бараткан. Бүгүн токтотпосоң эртең кеч болот. Биз мына токтот деп мыйзамдын чегинен чыкпайбыз, конституциялык укуктан чыкпайбыз деп Акаев 14 жыл мамлекетти талкалаганча күтүп отурдук. Токтот деп. Кийинки президент Бакиев туура эмес жолго түшкөндө, мына мен 2 жолу өз арызым менен эшик тээп чыгып кеткен киши катары айтайын. Убагында токтотуу керек бардык нерсени. Кеткенден кийин баатыр болуштун кереги жок.
Ана мен Атамбаевка 6 жыл айгышкан оппозиция болдум. 6 жыл аябагандай каттуу оппонент болдум. Бүгүн Атамбаев менен күрөшүүгө мен эч кандай мындай бир себебим жок. Себеби ал пенсионер. А эгерде ошол пенсияга чыгып алып, мен туура эмес жасадым, туура эмес жасаган ишимди кайрадан өзүм оңдошум керек деген болсо, эгерде ушул максат бир болгон болсо, эмне үчүн кызматташканга болбойт? Муну мен бүгүн айтып аткан жокмун. Муну 10 жылдан бери айтып келатам. Максат бир болсо, ким болсо ошол болсун, аны менен кызматташканга даярбыз деп. Ошондуктан кечээки элден сураганы жарым жартылай болуп калды. Мен ушу кишини кызматка алып келгеним үчүн кечирим сурайм деди. Анын уландысы болуш керек эле. Мыйзамдарды бузуп, конституцияны бузуп, досум президент болсун деп, көптөгөн мыйзамдарды бузуп койгонум үчүн кечирим сурайм деп койсо, толугураак болмок. Тилекке каршы. Эми бул дагы айтаар күндөрү келер. Мен ушу бир жыйынтыктуу сурам бар, Атамбек Кимсанбаевич. Муреке ТВга берген маегиңизди дагы көрдүм. Анан менде бир мындай ушундай бир суроо болуп атат. Ошол жанагы келишимби, протоколбу, ошонун мындай мааниси эмне болгон? Мен ошого мындай жооп албай атам. Мааниси мындайда, Алтынбек мырза, бул баягы талаш жер болуп аткандан кийин аны кыргыз мамлекеттик каттоо кызматына барып көрсөңөр да болот. Бүгүнкү күндө ошол жер кайда болуп турат? Биз тез унутабыз да. Баягы 1 килограмм күрүч алып баратса да, 1 килограмм шекер алып баратса да, 5 килограмм un алып баратса дагы, биздин кыргыз кыз келиндерин чечиндирип алып ошол жерде кыйнап, текшерип, ошол жерге чек ара посттун күзөтүн коюп алышкан. Бир тараптуу. Же согушуу керек, же келишимге келүү керек. Ошол эле учурда тажиктер бизден көз каранды. Эмнеден көз каранды? Өзбекстан аркылуу электр энергиясын алып өтпөш үчүн Баткен Канибадам деген электр сымын тартуу керек. Ал тажиктердин жери. Биз айттык, силер сым тартасыңар, биз көпүрө курабыз. Көпүрөнү дагы кыргыз бир тыйын короткон жок. Эл аралык уюмдар менен көпүрө курулду. Кече Айбалаев айтып аткан анклав, накты анклав ошондо болмок. Ошондо анклав болуп турмак. Айбалаев губернатор болуп турганда анклав болуп калган ошол жер. Эми бүгүн келип чечилип калган маселени көкүрөк кагып атканы аксакалга абийир алып келбейт. Өз абийир өзүндө болсун. Элдин алдында жооп бербесе дагы, жараткандын алдына барганда жооп берет бул киши. Биз ушундай деген келишимге келдик. Келиңиздер, биздин жер деп аткан силерде турат. Силердин жер деген бизде турат. Талаш карта боюнча бизден акылдуу, бизден эстүү, бизден мыкты азаматтар келет. Ошолор чечилгенге чейин биз аласа бересени турмуш токтобойт. Ыйлап сыктап аткан эки тараптагы элди маселесин бүгүн чечишибиз керек. Кече мына полковник Яратов айткандай, жоопкерчиликти жеке мен өзүм алам. Мага ошол жактагы жашап аткан 200 миңдей элдин тагдыры бүгүн керек. Качан чечилет, кантип чечилет, 50 жыл өтөбү, 100 жыл өтөбү, ага чейин дагы ким бар ким жок. Келиңиздер, силердин жериңер менен бирме-бир. Эгер кийин силер баш тартып кетсеңер, анда силердин жасаган ишиңер бизде калат. Бул аябагандай мыкты, өтө пайдалуу, кыргыз мамлекети үчүн пайдалуу болгон чечим. Тарых далилдейт. Тарых далилдейт, Кудай кааласа жакын арада бүт баары үстүнө чыгып калат. Мына ошол мезгилде көрөсүздөр. Эгер ушул чечимдин мыкты экендигин кийин далилденгенден кийин биз даярдап бергенбиз. Мадумаров кол коюп эле койгон. Аны биз жасап бергенбиз деп чыккан эр азаматтар да, баатырлар да чыгат. Эң жаманы, Алтынбек мырза, билесизби? Бир улуу инсандын айткан сөзү бар экен. Акыр аягында бизди акарат кылып, бизге жала жапкандарды унутуп калабыз. Бирок бизге адилетсиз жала жабылып аткан мезгилдеги он чыкпаган досторду кечире албайбыз деп. Мен эмне үчүн айтып атам? Ошол мезгилдеги атка минерлер, ошол мезгилдеги аксакалдар баары жыйылып, Адахан Мадумаровду куттуктап, көтөрүп, башыма калпак кийгизип, үстүмө чапан жаап, сиз болбосоңуз бул маселе чечилбейт эле. 100 миңдеген ыйлап жаткан элдин көз жашын кургаттыңыз.
атаңызға рахмат деп бата берген азаматтардың бүгін ұн шықпай жатқандығы өкініштүү.